Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Кыргыздын балдарын урдун кыздарга эмне кылып коюптур деген кыргыз кыздын видео кайрылуусу социалдык тармактарда талкууга алынды. Кийинчерээк биринчи чыгарган видеосуна жооп кылып, экинчи видео кайрылуусун жасаган. Анда мен кыргыздын балдарынын намысына тийип коюптурмун. Эмне дейин, ажап болуптур, кечирим сурабайм деген. Айрым жигиттер күнөөбүздү моюнга алышыбыз керек, жөн жерден айткан жок дешсе, көпчүлүгү терс пикирлерин калтырышууда. Бүгүн 19 февралда Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотунун өндүрүшүндө Дүйшөнбек Зилалиевге карата кылмыш иши боюнча соттук отурум өттү. Бул тууралуу 1-Май райондук сотунун басма сөз кызматынан билдиришти. Соттук отурумда күбөлөр Зиятова, Эмилбекова, Привалов, Саламов, Асанкулов сурак берди. Ишти кароого бөлүнгөн убакыт аяктагандыгына байланыштуу соттук отурум 26 февраль күнү саат 14:00 жылдырылды. Блогер Элмирбек Сыдыманов тергөө абагындагы шартка нааразылыгы жок. Бул тууралуу Азаттык радиосуна кыйноолорго каршы улуттук борбордун директору Нурдин Сулайманов билдирди. Анын айтымында мекеменин кызматкерлери Сыдыманов менен 19 февралда жолугуп чыгышты. Өз менен жолугуп чыгышты балдар эч кандай адамгерчиликсиз мамиле, кыйноо болбогонун айтты. Сулайманов кошумчалагандай, блогер отурган камерада дагы 2 киши бар. Сыдыманов аймак аралык кастыкты коостоо боюнча шектүү катары 2 айга Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалды. Анын адвокаттары баш коргоо чарасын өзгөртүүнү өтүнүп, шаардык сотко арыз беришкени маалым болду. Бул окуя вайнерлер менен блогерлердин чыгармачылык эркиндиги жана жоопкерчилиги тууралуу теманы күн тартибине чыгарды. 19 февралда Бишкек шаарында 50-гө жакын кызматкер Кесиптик кошундар федерациясынын жетекчиси Мирбек Аснакуновго каршы митингге чыгышты. Кесиптик кошундар федерациясы тууралуу жогорку кеңеште бир канча жолу маселе көтөрүп келген депутат Кожобек Рыспаевдин айтымында, ушундай маселелерге көңүл буруп, чече албаган мамлекет алсыз. Телеканал аркылуу кайрылып айткым келет, мындай көрүнүштөргө чекит кое албаган өкмөт менен мамлекет алсыз. Биздин балдарыбыз эс ала турган лагерлерибизди коррупциялык жол менен берип, мүлктөрдү сатып жибергендердин шылтоосуна ишенип, башкы прокуратура менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы көз жумуп олтурганын ушуга алып келип жатат, деди Рыспаев. Бүгүн жогорку кеңештин кезектеги жыйынында Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына бузуулар жөнүндөгү кодексине жана автомобиль жолдору жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралды. Жыйында Бир Бол фракциясынан жогорку кеңештин депутаты Эрмамат Тагаев жол министрлиги коррупцияга белчесинен батып бүткөн деп билдирди. Ал депутат Улукбек Ормоновдун сунушун колдоп, аталган министрликти түбүнөн өзгөртүп, тамырынан кесиш керектигин билдирди. Булак Кыргыз Today. Самир Жошевдин айтымында кылмыш ишинин материалдары мындай сөздөрдү ырастоодо. Кыргызстандын мурда президенти Алмазбек Атамбаевдин кызыкчылыктарын коргоп жаткан жактоочу Замир Жошев Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш ишинин бир да күбөсү коррупция фактысын өз көзү менен көргөнүн же катышуучусу болгонун айткан жок. Бул тууралуу юрист Facebook социалдык тармагындагы баракчасына жазган. Мындан сырткары Жошев бул иштин материалдары УКМК Азиз Батукаевдин мурда президент Курманбек Бакиевдин иниси Жаныш Бакиевге алмаштырууну пландаган деген версияны ырастап жатканын белгиледи. Кыргыз өкмөтү ат башында логистикалык борбордун курулбай калышына нарындыктарга сырттан таңууланган, алардын кызыкчылыгына каршы келген пикирлер себеп болду деп эсептейт. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 19 февралда ишкерлик түзүмдөрдүн жана донор уюмдарынын өкүлдөрү менен жолугушууда айтты. Өкмөт башчы белгилегендей, мындай пикир жалган, ушак жана фейк маалымат таратуу аркылуу кызуу жайылтылды. Эмнегедир социалдык түйүндөрдө жеңил ойго, жеңил иштерге бара турган көрүнүштөр абдан басымдуу болду бул жерде. Мындай ири инвестордун кетишине биринчи кезекте ири долбоорлорду экономиканын флагманы кылуунун ордуна коррупциянын уюгуна айлантып, мурда кабыл алынган өлкөнүн кызыкчылыгына чыккынчылык кылуунун, жаратылышты талкалоонун мисал болуп келген чечимдерге карата элдин ишенбестиги түрткү болгонун өкүнүү менен билдиребиз. Ошол эле учурда жарандардын ою эске алынбай, жергиликтүү элдин кызыкчылыгы корголбой келген деп кошумчалады өкмөт башчы. Өкмөт бүгүнкү кырдаал инвестицияны коргоо багытында жергиликтүү эл, эң обол жаштар менен иштөөнүн айрым принциптерин кайра карап чыгуу зарыл экенин
көрсөтүп жатканын билдирди. Жергиликтүү элдин каршылыгынан улам Ат башы районуна $280 миллион жумшалат деп жаткан логистикалык борбор курулбай калды. Борборду салган жаткан Ат башы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы мындай чечимди 17 февралда кабыл алды. Кыргызстандын профсоюздар федерациясынын мурунку төрагасы Мирбек Аснакунов аны кызматтан кетүүсүн талап кылгандар тууралуу жооп берди. Анын айтымында реформаны каалабагандар ага каршы чыгып жатат. Мен профсоюздар федерациясында реформа болсун дегем, ошол карама-каршы жактарга жакпай жатат. Мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизгенбиз, ал да жакпай жатат. Профсоюздун бир топ кыймылсыз мүлктөрү бар. Буга чейин көптөгөн нерселер сатылып кеткен. Ошолор боюнча да көп маселелер бар. Биз ал көйгөйлөрдү көтөрүп жатабыз. Ошондуктан Аснакунов кетсин деп жатпайбы. Жогорку кеңеште да комиссия түзүлүп фактылар каралган. Айлыктар, мүлктөр чет мамлекетке чыккандыгы боюнча дагы айтылып жатат. Мурунтан бери булар текшерилбей, эч кимге отчет берилген да эмес. Негизи булардын баары ачык айкын болушу керек. Баарыбыз маңдай терибиз менен тапкан айлыгыбыздан 1% төлөм кармалып, каражат бул жака келип түшүп жатат. Ошол акчалар кайда кетип жатат? Биз аларды отчет берсин деп жатабыз. Ал эмне жаман нерсеби? Мен ошолорду талап кылып жатам. Алар 300 000 деген айлык алып жатышат. Туурабы, деди Мирбек Аснакунов. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында автомобиль жолдорунун сакталышын камсыз кылууга багытталган мыйзам долбоор каралып жатат. Бул министрликтин орун басары пара менен колго түшсө маанилүү орунду ээлеген министр Бейшенов Жанат Саматович өзү жыйынга келбеди. Мына ушул мамиледен улам мамлекеттик маанидеги жолдордун, мамлекеттик казынасына түшчү акчалардын маселеси чечилип жатканда алардын бири да жоктугунан улам кандай кырдаалда отурганыбыз байкалып турат. Ушундай оорчундуу маселени чечип жатканда керек болсо министр өзү биринчи чуркап келиш керек болчу. Анткени Кыргызстандын тышкы карызынын 2 миллиард 600 миллион сомун же 80% жол салууга алынган акциялар түзөт. Андыктан буга чейин Кытайдан алган чоң карыз Кыргызстандын мойнуна илинип, керек болсо кыргыз жеринин бир бөлүгүн алууга Кытай тараптын көзү кызарып тургандыгын дүйнө коомчулугу билет. Ошондуктан пайдасы мамлекетке түшө турган мындай долбоордун түзүлүшүнө кызыктар кызматтагы киши катары сөзсүз катышышы зарыл эле. Кайра-кайра кредит алып, жолдорду салган менен жолдорда сапатсыз курулуп жатат. Анысы аз келгенси бажы кызматындагы жүк ташуучу унаалар мыйзамда көрсөтүлгөн өлчөмдөн өтө ашык жүктөрдү коррупциялык схемалар аркылуу өтүп жатат жана жолдор баягыдай эле бузулуп жаткандыгы мышыгыйлай турган абал. Карызды аларын алып отуруп 2019 жылдын 31 декабрына карата Кыргыз Республикасынын мамлекеттик карызы 4 миллиард 587,126 миллион долларды түздү. Жалпы карызды пайыз менен карай турган болсок, тышкы карыз 83,9%ды түзсө, ички карыз 16,1%. Мамлекеттин тышкы карызы 3 миллиард 850,173 миллион доллар же 268 миллиард 179 миллион сом. Мамлекеттин ички карызы 736,53 миллион доллар же 51 миллиард 294,85 миллион сомду түздү. Белгилей кетсек, 2019 жылдын 30 ноябрына карата Кыргызстандын тышкы карызы 314 миллиард 567,185 миллион сомду түзгөн болчу. Мына ошол көйгөй азыр керек болсо кыргыз элинин, кыргыз жеринин, кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүн коркунучка коюп жаткандыгы жүрөктү оорутууда. Булак Назар Ньюс. Коомдук активист Маданбек Талайбек уулу Фейсбукта өздүк баракчасына жогорку кеңештин КСП партиясынын депутаты Искендер Матраимов жана жогорку кеңештин Кыргызстан партиясынын депутаты Урмат Самаевтердин карапайым жалгызбой энелерге жардам бергендери тууралуу өзүнүн калыс пикирин жазып чыкты. Жаныбарлардын ичинен аю кыш бою таманынын майын соруп, кыш бүткөн соң кийинки ар жылда кышка дайындык көрүү үчүн сыртка чыгат эмеспи. Ал эми биздикилер 5 жылдан кийин чыгып өздөрү айткан сөздөрүн 5 жыл уктап жатып унутуп калышабы айтор, 5 жыл мурунку айтканын көзү башын ача калып баягысын кайталайт. Уккула, бизде жакшы идея бар. Ишке ашыруу менен жаркын келечекке кенен жол ачабыз. Андай мындай деп уйкулуу көздөр менен 5 жыл мурунку убадасын тыңгылыктуу жеткирип да бере албайт. Бурчтан чыга алган экинчиси коёндор айтса айткан боюнча калат. Мына мен секирикти кенен таштап алдыга гана умтулуп, бардыгыңардын акыңарды кайтарып келечек үчүн иштейм деп төш кагатта кирип алып, түлкү сүзүп берген сценарийди жаттап отурат. 5 жыл көрө элек белеңер, буйрса чейинден алда чыга башташты. Мурун көйгөйүңөрдү айтып, күн ай жыл сайын келип жолугайын дегенде жок беле, уйкуда болчу да. Убар болбой, жата бергиле, эми өздөрү үйүңөргө издеп барат. Энергиясы 5 жылкы уйкудан толуп ташып тургандарга 1 саат сүйлөсө алданып калбагыла. Алдап кетсе, уктайт болду. Дагы 5 жылкы уйкудан кийин көрөсүңөр. Айтайын дегеним, микрофон такагандан сырткары жумуш менен. Жеке адамдык мамиле, урмат, сый алыш бериш бардыгыбызда бар. Сүрөттөгү 2 депутат жөнүндө кичине айтып өтөйүн. Булар элдин астында сүйлөгөндү дагы, эл жокто кылганды да жакшы билет.
Искендер Матраимовго 4 жалгыз бой эне жөнүндө маалымат айтты. Жалгыз бой эне квартирада жашап, балдарынын жуун көтөрүп, күндүз базарда, түндөс мекемелерди тазалап жуу иште арасында оорукчан баласы барлары да болду. Ал энелердин көргөн күнүн бул жактан жеткирип бере албайм, баарыбызга түшүнүктүү болсо керек. Искендер Матраимов мен берген маалымат боюнча таанышып чыгып, эненин күчтүүлүгүнө жана балдарынын келечеги үчүн кам көрүп жатканын баалап, ар биринин 1 жылдык квартирасын алдын ала төлөп берип, продукту кийим-кечек менен камсыз кылган эле. Шайлоого жакын деп чыкпагыла анан бул иш туура 7 ай мурун болгон. Ал эми Урмат Самаев дагы 2 жалгыз бой эне жөнүндө айтканында өз жардамын берип, биринин 1 жылдык квартирасын төлөп, экинчисине акчалай жана тамак аш жана кийим менен камсыздап берди. Бул 1 ай мурун болгон окуя. Кээ бир депутаттардай болуп, пиар үчүн кылбаган сезип да күбө дагы болдум. Себеби көпчүлүгү чөнтөгүнөн чыга турган иш болуп калса, ойлонобойн дейт дагы, ошо ойдон кимди ким көрдү болот. Жакшылыкты жашырбай айта жүргөн жакшы деп ойлойм, дейт коомдук ишмер Мадамбек Талайбек уулу. Булак Назар Ньюс.